Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Биздин видеолорду көргөндөн кийин бизге аябай көп суроо талаптар келип түшүп атат. Санарип кампага кирүүнү көрсөтүп койсоңор, кантип киребиз деп. Негизинен санарип кампага кирүү үчүн онлайн версияга киргенден кийин же болбосо браузерден мына ушул stem.edu.gov.kg деген адрести жазып туруп эле киргениңиздерден кийин оң жак бурчунда мынага окшогон кирүү деген баскыч бар. Муну басканыңыздарда сайт өзү сурайт. АИС мугалим аркылуу кирүү деп. Мына ушуну бассаңыздар, сиздердин ИНН номериңиздерди жана паролуңуздарды сурайт. Бирок азыркы учурда бул АИС мугалим сайтына гана кирип жатат. Себеби разработчиктер бул баскычты жакшыртуу үчүн кайрадан иш алып барып атышат. Ошол себептүү бир аз күтүп турсаңыздар, бул кирүү деген баскыч кайрадан ишке кирет. Ошондо кирип, жеке кабинеттен 5E модели боюнча сабактын иштелмелерин жазып иштесеңиздер болот. Ал эми кийинки суроо бул информатика, англис тил жана башка предметтерге керектүү материалдарды таба албай жатабыз деген суроо көп келип атат бизге. Аны дагы бир аз сиздерге маалымат иретинде көрсөтүп кетели. Башка предметтерге, STEM-ден башка предметтерге маалыматтарды табуу үчүн санарип кампаны ачып, онлайн версиясына кирсеңиздер, же болбосо бардык эле компьютер же ноутбуктан stem.edu.gov деген адрести жазып кирсеңиздер, санарип кампанын онлайн версиясы ачылат. Бул жерден 4 баскыч бар. Окуңуз, изилдеңиз, көрүңүз, практикалаңыз деген. Сиздер биринчисин эле басыңыздар, окуңуз деген. Баскычты басканыңыздарда бул жак оң жагында мынакей кандай материал издеп жатасыз, материалдын түрү, предмет, класс деп жазылып турат. Сиздер материалдын түрү деген жерди басып туруп, бул жерден бүт баарын белгилеп коюңуздар. 3D модель, симулятор, лаборатордук иш, презентация, сабактын планы, көнүгүүлөр, видео жана инфографика деген пункттар бар. Ошолордун баарын тандап коесуздар. Ал эми предмет деген жерге өзүңүз издеген предметти жазыңыз. Мисалга ала турган болсок, бул жерде англис тили, мынакей. Англис тилин тандадым мен. Классты тандоонун кереги жок. Болгону издөө деген баскычты басасыздар. Издөө деген баскычты басканыңыздарда мына ушундай болуп сиздерге материалдар көрсөтүлөт, жазылып турат. Бул жерде жалпы 20 материал табылды дейт. Англис тили 7-класс үчүн, 6-класс үчүн, 10-класс үчүн PDF форматындагы китептер экен булар. Экинчи листте бул жерде мынакей китеп, ал бул жерде бир эле презентация бар экен, Brain Ring деген. Мына ушинтип башка предметтерди издесеңиздер, аларга да чыгат. Мисал үчүн бизге көп суроо берилип атат, информатикадан эч нерсе жок экен деп. Мынакей информатикадан 11 материал бар экен бул жерде. Китептер, китеп, презентация мынакей информатика боюнча, сабактын планы, эки өлчөмдүү массив деген темада, сабактын планы информатика 9-класска, сабактын планы массивтер деген темага 8-класска. Мына ушинтип эле издесеңиздер чыга берет. Андан сырткары дагы кайсыл бар бизде? Системге кирбеген, мисал үчүн кыргыз тилин көрөлү. Кыргыз тили деген предметти тандайлы. Издөө. Бул жерде жалпы 16 материал бар экен. Мынакей кыргыз тили китептер бар экен жалпысынан бул жерде кыргыз тилге тиешелүү. Бир презентация бар экен мынакей. 2 презентация бар экен. Татаал сүйлөм 9-класс, Ребус 2-класс деген презентациялар бар экен. Мына ушинтип эле издесеңиздер болот. Мисал үчүн орус тили, орус адабияты. Орус тили, орус адабияты 2 предметти бирдей тандасаңыздар дагы болот. Мынакей бул жерден издөө баскычын басасыздар. Орус тили, орус адабиятында жалпы 17 материал табылды. Китеп негизинен орус тили боюнча китеп, бул жерде презентация бар экен, имя прилагательное боюнча, видео бар экен, Петя помог деген.
Калганы бүт эле китептер экен. Мына ошентип издесеңиздер болот. Мындан сырткары бизде системге тиешеси жок болгон предметтерден тарых предметин алып көрөлү. Тарых боюнча жалпы 7 материал бар экен. Китеп, жалпы эле китептер бар экен. Ал эми STEM предметине тиешелүү болгон предметтерди тандасаңыздар, бул жерде мисалы үчүн физика издөө дейсиздер. Физикада материал өтө көп. Мынакей 1335 материал бар экен. Бул жерде жалпысынан, себеби бул жерде мына материалдын түрү дегендин бүт бардыгы бар. 3D модель бар, симулятор, лаборатордук иш, презентация, сабактын планы бүт бардыгы бар. Ошондуктан физикадан 1335 материал бар экен. Ошондой эле химиядан дагы материал өтө көп болуш керек. Бул жерде 533 материал бар экен жалпысынан. Азыркы учурда ошол эле учурда биз география предметин дагы көрүп коелу. География мынакей издөө жалпы 264 материал бар экен. Мына ушинтип эле сабактарды табып көрсөңүздөр болот. Ал эми биз кийинки видеобузда жеке кабинетке кирбей туруп эле кантип 5E моделиндеги сабактын планын түзүүнү көрсөтүп беребиз.